Саламатсыздар, урматтуу радиогучулар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен ободо. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары Максатбек Сарбагышев жана Гулхан Молдобекова Ысык Көл областынын Тоо районуна караштуу Көкмөйнөк айыл өкмөтүнөн келишкен жергиликтүү кеңештин депутаттарын дагы кабыл алышты. Бүгүн студияда меймандар мына ушул өкүлдөр радио каармандар менен жолугушууга келип отурат. Кош келдиңиздер. Негизги депутаттар менен көтөрүлгөн жолугушуудагы маселелер кайсыл багытта болду? Саламатсыздарбы? Рахмат сиздерге, кабылыңызга. Бүгүнкү жолугушууда Жогорку Кеңештин депутаттары Максат Канатбекович менен Мусан Сакенова менен Көкмөйнөк айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин төрагасы, анан айыл өкмөтүнүн башчысы менен Мирлан. Ушул биздин айыл аймакта болгон көйгөйлөр менен келип жерине биз мисалы ошол жергиликтүү айылдан чечилбеген маселелерди бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйын залында айтып отурабыз. Ошону айтсак, биринчи маселе ушул Саякбай Карлаев атындагы этнокомплекс музейибиз 2014 жылы бул Саякбай Карлаевга улуу манасчы аракетинде көтөрүлгөн. Анан 2015 жылы бул колдоого алынып, проектиси жактырылып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн республикалык бюджеттен 33 миллион сомдук долбоор кабыл алынган. Анан тилекке каршы баягы бюджет тартышына байланыштуу бүгүнкү күндө ушул токтоп калганда ушул маселени да бүгүн көтөрдүк. Саякбай Каралаевдин этнокомплексин куруу үчүн долбоор даяр болуп, бирок иш башталганы менен аягына чыкпай турат. Ушундай да? Долбоор бар, жери бар, эстелиги коюлган. Анан ушул бюджет тартышына байланыштуу деген жоопторду угуп атабыз. Ушул маселени бүгүн дагы Жогорку Кеңеш депутаттарына кайрылдык. 130 жылдыгы деле алыс эмес, аралыкта турат да. Дайым буюрса 2024 жылы Саякбай Карлаев улуу манасчы атабыздын 130 жылдык мааракеси 24 жылы болуп атат да. Анан биз ошого чейин кыска убакыттын ичинде көп жумуштарды бүтүргөнгө аракеттин үстүндө жүрөбүз. Ошондой эле бүгүн депутаттар менен жолугушууда айтылган маселелердин бири бул айыл чарбасына мүнөздүү болду. Суу тартыштыгы, ирригациялык системалардын жолго салынбагандыгы боюнча да айттыңыздар окшойт, Саламатсыздарбы? Ирригация маселеси негизи эле бүгүнкү айтылган маселенин негизи эмеси болуп, ушу айыл чарба тармагында суунун жетишсиздиги болуп атат. Ушу Орто Токой суу сактагычынан келген жол биринчиден суу эрте кеч кое берилип, кеч жабылып атат. Ушуну эрте кое берип, эрте жапкызса деле болот деп, күзүндө керектүү учурда пайдасы тийбей калып атат, тийбей калып атат. Ноябрь айларына чейин кое берилип калат, ал маалда уже элге суунун кереги жок болуп калат. Ошол маалда чогултуп, жазында эртерээк кое берсе, биздин айыл чарба, айыл элине жакшы чоң жетишкендиктер болмок да. Экинчи маселе ушу дагы бир Көкмөйнөк бир айылыбыздын 64 миллион сомдук ушу ирригация маселесине проектибиз бар болчу дайыр, ошону алып келип ушу республикалык бюджеттен жардам бериңиздер деп кайрылдык. Буюрса ошол менен 1000 гектар жерди суга суу менен камсыздалабыз. Ошол эле учурда трансформация, жер маселеси, ага кошуп турак жайлардын документсиз болуп тургандыгы жөнүндө да айттыңыздар. Сөз сизде. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин атым Кыдырмаева Арча Сагындыковна, Көкмөйнөк айылдык кеңешине депутат болуп келген атам. Ушул бизде Саякбай Карлаев атындагы совхоз болгон убагында Союз тарап кеткенден кийин эмнегедир ошол документтер, барак үйлөрдүн укук аныктоочу документтери жасалбай калган экен да. Аны ошол Каракол шаардык областтык архивден да караттырып көрдүк, Тоң райондук архивден да караттырып көрдүк. Эмнегедир ошол документтер убагында бүтпөй калган. Бүгүнкү күндө көйгөй ушул санариптке да кире албай атат, элдерге кыйынчылык жаратып атат. Анан ошол маселени дагы республикалык деңгээлде чечип бересиздерби деп кайрылдык. Буюрса жакшы канагаттандырарлык жоопторду алдык. Алдыда максат кылып аткан дагы бир пландарыңыздар бар экен, ошолор менен да тааныштыра кетсеңиздер. Мисалы үчүн балдар бакчасы түшөт деген пландарыңыздар бар экен, Бизде баягы мамлекеттин өнүгүүсү элеттен башталат дейт айыл жергесинен. Ошо айылда биз билим берүү сапатындагы жакшы үчүн бала бакчаларды курушубуз керек. Анан балдар тарбиялангандан кийин ал жерге мектептерди куруп, анан азыркы күндө Көкмөйнөк бир айылына 60 орунду бала бакчанын проекти сметаларын, проектилерин, документтарын
даярдап атабыз. Ошондой эле маданият жагына дагы маданият жокму мамлекет болбойт да. Анан ушул ак өлөң айылына дагы 330 орунду маданият үйүн куруу боюнча дагы документтерин азыр даярдап атабыз да. Анан бул документтер даяр болгон соң биз каржы булактарын издештирип, анан ушул маселе боюнча дагы бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш депутаттарына кайрылдык. Анан каржы булактарындагы жардамдашканга убадалар беришти. Сиздердин айыл өкмөт жайгашкан жер өзгөчө шамалы менен белгилүү дегендей, бирок энергетиканын жашыл фонду менен да кызматташууга көңүл буруп атат окшойсуздар. Шамалдын деле пайдасы тийип атат окшойт анда. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, балыкчы шаары ушул Көкмөйнөк биздин аймак ушул шамал менен өзү атаа чыгат да. Анан бизде шамал дагы, анан күн нуру дагы бизге мындай айтканда 365 күндүн жетиштүү болот да. Анан азыркы күндө өзүңүзгө маалым болгондой, мамлекетте энергетика коопсуздугу жаралып атпайбы? Анан ушуга байланыштуу мына сырткы инвесторлорду мамлекет башчыбыз, өкмөт башчыларыбыз ушу инвесторлорду алып келип колдоп атат. Анан биз алар менен кызматташып, ошол ылайыктуу жерлерин болушунча тез аранын ичинде ушул курулуштар куруп, электр энергиясын өндүрүү станциялары курууга биз көмөктөшүш үчүн мына айылдык кеңештин депутаттары болуп, жерди трансформациялоого бизден кандай бир талап керек болсо, биз ошолорду тез арада чечкенге аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө айта кетсек, бүгүнкү күндө жел электр энергиясынан суткасына 3 мегаватт электр энергиясын алууга келишим түзүп, 10 гектар жерди ижарага берген 25 жылдык. Ошондой эле 500 мегаваттык электр энергиясын куруу станцияга 1200 га жерибизди бердик. Бул жерди 25 жыл менен аренда берип атабыз ижарага. Анан бул жерден жылына биздин бюджетке жакшы акчалар түшүп, ошол бюджет толсо, ошо бюджеттин эсебинен дагы биз социалдык объектилерди курганга, оңдогонго жана башка жергиликтүү маанидеги маселелерди чечкенге бизге аябай чоң көңүл болот да. Демек, дотациядан чыккан айыл өкмөтү деп эсептесек болот да. Туура айтасыз. Анан өнүктүрүү фондунан дагы сиздерге тиешелүү бир үлүшүңүздөр барбы? Үлүшүбүз бар. Бүгүнкү күндө Ысык көл өнүктүрүү фондунан ак өлөң айылына 100 орунду бала бакча салынып атат. Бул жыл 3-жылга кетти. Баягы бир убакта фонд каржыланбай экен. Анан ушул 3-4 жыл менен каржылап, бул 100 орунду бала бакчабыз бүгүн 70% бүтүп калды десек болот. Демек, курулушу башталган иштер тез арада бүткүрүлсүн деген министрлер кабинетинин дагы негизги максаттары бар. Ошолор ишке ашса, анда сиздердин азыркы орто жолдо турган объектилер дагы соңуна чыгып калат болуш керек, Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиочулар, сөзүңүздөр уккандай, бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары Максатбек Сарбагышев жана Гулкан Молдобекова Ысык көл областынын Тоң районуна караштуу Көкмөйнөк айылдык кеңешинин депутаттарын кабыл алды. Алар бүгүн интип парламент радиосунун угармандарына дагы жолугушууда айтылган маселелер боюнча тааныштырып беришти. Саламатта болуңуздар.